валютасы болот депчи. Анан баарынан адамга, жаныбарга керек бул суу болуп атпайбы? Анан эгер келечекте суу жетишсиз жана биринчи валюта болсо, азыртадан сууга мындай аяр мамиле жасашыбыз керек. Анан Кыргызстан тоолуу өлкө болгондон кийин биздин тоолордо эмне көп, булактын суусу көп, жанагындай аккан суулар көп экен. Анан мен ойлойм, азыртадан буга атайын мындай мамлекеттик программа түзүлүп, ошол тоонун потенциалын изилдеп, именно ичкен сууларды иретине келтирип, биринчи иликтеп, анан тактап, анан менин оюмча себеби дегенде көп эле булактар, аккан суулар пайда болуп же башка жакка агып кетип, ушундай болуп атпайбы? Анан кийин кээ бирлер болсо монтип сууну чыгарып атат, бирок канчалык илимий жактан тастыкталган, мүмкүн мисалы бир элементи көп, бир элементи жетишсиз, ошондуктан мен ойлоп атам, жөн эле мисалы суу чыгарып чет өлкөгө жеткирүү эмес, биринчиден биздин өзүбүздүн топурактары кунарлуулугу кетип, менин оюмча биз жана аргасы жана чет өлкөдөн келген баттарды ичип атпайбызбы? Себеби дегенде адамдардын организмине ошол бир элементтер жетишсиз болуп атат. Негизи азыктарда элементтерди эмне берет? Тоо берет. Тоодон түшкөн суулар менен берет. Ошондуктан ошол мамлекеттик программа болсо, тоо 5 жылдыгына карата, демек ошол тоодогу потенциалды изилдеп, анан кандай суулардын түрү бар, кандай сууларда эмне көбүрөөк, азыраак, ошону теңдеп, анан жетишсиздерин Руслан Эсенгожоев мырзага окшоп, мисалы сууларды жанагы байытып, ушундай биринчиден өзүбүздүн ден соолук, коомго, ички рынокко ушуну жайылтып, себеби дегенде карасаңыз, Орун мырза, кафеге кирсеңиз азыр эмне көп? Жана Тасай суусу көп, Боржоми көп, Чорток көп, башка көп, Кыргыздын суусу аз. Бизде минералдык да суу бар, тоодун суу бар, и мондай аккан суудан деле керектүү минералдаштырылган сууларды чыгарсак, бул как раз биринчи валюта боло турган азык бизде көп. Ушуну азыртадан брендин тактап, анан жөн эле чыгарбай, илимий жактан, бардык жактан иликтеп, тастыктап, ушуну кармасакпы дейм да. Анан ушул жерде как раз биздин ошо таланттуу жигитибиз Руслан Эсенгожоев деген азыр оорулар көп болуп атпайбы? Ошол ооруларга именно бирден бир суу менен дарылоо деген өкмаларына көңүл буруп, ошол ушундай ар бир дартка, дарт болбосо деле ден соолукту бир гармонияда кармаш үчүн ушундай сууларга көңүл буруп атат. Себеби өзүңүз билесиз, организм, жан бул суудан турат да көбүнчө. Демек суу таза болсо, суудун энергиясы таза болсо, демек калганы анан оңдолот да. Ошондуктан сууга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Жөн эле сөз түрүндө суу өмүр деп койбой, ошого профессионалдуу, грамотный бир экспертиза менен көз карашты болушубуз керек. Анан Русланга окшогон инноватор, жаңы чыккандарга ар ким баягы өзүнүн аракети менен жүрүп атат. Бирок менин оюмча биз өзгөчө госпрограмма менен көңүл бурсак, демек ошо бизге келген инвесторда, донордук проектилерде анан өзүнүн шарапатын, колдоонун берип, мындай жапа тырмак чыгат элек да. Ошондуктан ушул Кыргыздын тоо даамын сиз да неме, эми буну диаспораларга алып бара албасаңыз да өзүңүз бир Кудай берсе, рахмат. Идея ошондой. 5 жылдан кийин айтып атпайбызбы? Орто Азия өлкөлөрүндө кургакчылык башталат. Сууну аябай немеси башталат депчи. Мен ал боюнча быйыл ноябрь айында Турцияда аябай чоң конференция болду. Ошо суу чарбасы боюнча бияктан барышты. Анан 5 өлкөдөн барышты, Түркү. Ошол менен барып ошол суу семинарга катышып келген 3 күн болду. Алар ошол сууну кантип биз келечекте сактап калабыз. Өңгүлөр эрип атат. Табияттын немеси өзгөрүп атат депчи. Анан ошол жерден көрдүм да, ошон үчүн аябай туура айттыңыз. Буну бизде эң таза, жана арабтар келип эле агып аткан сууду көрүп эле ошол жактан эме чыгып атпайбы? Алар жетпейт. Алар дайыма ошону көрүп эле азыркыга чейин айтышат. Мен мисалы үчүн араб достору бар.
алар айтып атпайбы силерде агып аткан сууну тиги немеден ичип атасыңар депчи, а бизде кандай андай жок депчи. Колдо алтын Болот. Рахмат Мирлан. Кана база билбесе ойлойт да. Шарт болсо ушунун негизинде бизнес кылышса, анда алардын иши да мындай жөн эле акча табуу эмес, мекенге да монтип далалар кылган шарты жок, адамдарга да бир сооптуу иш болобу дейм да. Анан моралдык деле жакшы да, руханий деле. Мисалы мен айтам, тиги Кытайдан Акарачка алып келип деле бизнес кылсам болот, момундай да бизнес кылсам. Экөө вроде акча табуу, бирок айырмасы асман менен жердей да. Анан ошондуктан мен ойлойм, органикада баардыгы бар да. Бирок бул оңой эмес, анан өзү да тез келе турган нерсе эмес да.